УКМК Рыскелди Момбеков дипломду мыйзамсыз алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билимин биринчи жасалма диплому менен мыйзамсыз алганын билдирди. Бул тууралуу УКМКнын тергөө башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Боршайкомдун 18 ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда атайын кызмат 2020 жылдын 5 мартынан бери Момбековго байланыштуу жазык кодексинин документтердин жасалмасы беренеси менен ишти териштирип жатат. Башкы прокуратурага Бакыт Шаршембиев деген жарандын жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган, деди Жаналиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 1997 жылы сырттан окуу бөлүмүндө студенттерди кабыл алуу жана 2003 жылы сырттан окуу бөлүмүн юриспруденция адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрүндө Момбеков көрсөтүлгөн эмес. 2003 жылы номер 196 каттоо номери бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Стародубовго берилген. Момбеков аталган окуу жайдын диплому берилген эмес. УКМК Рыскелди Момбеков бул жасалма диплом менен 2011 жылы дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин экинчи жогорку билимди алганын билдирди. Мекеме Момбековдун биринчи жогорку билими жок болгондуктан экинчи жогорку билими да ала алмак эмес деп кошумчалады. Социал-демократтар партиясынын БШКдагы өкүлү былтыр октябрь окуяларында Рыскелди Момбековдун парламенттеги кабинетинен дипломатиялык паспорту менен 2003 жылы алган диплому уурдалып кеткенин айтты. Ал бул окуя боюнча депутат ийимге кайрылганын билдирди. Боршайком 18 ноябрда бул маселеге байланыштуу чечим кабыл алган жок. Маселени кийинки отурумда талапкердин катышуусу менен талкууламай болду. Рыскелди Момбеков азыркы жогорку кеңештин депутаты. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин айыптоосуна азырынча жооп бере элек. Маалымат булагы Ring KG.